негизи эле адамдын денесиндеги түктөр маселеси. Чачыга түк чыгат, колтугуга түк чыгат. Негизи түктөр маселесинде бизде кыркыш бар, кырыш бар, анан жулуш бар. Сүннөт боюнча, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү боюнча кырыш бар, кыркыш бар, анан жулуш бар. Кыркыш кандай? Ошо кайчы сыяктуу каражаттар, азыркы заманбап машинкалар чыгып калды. Алар дагы кыркат да негизи ошондой бир майда шиналары болот ичинде, ошол дагы кыркат. Кыркыш өкүмүндө кетет көбүнчө. Мурутты ошол кыркыш керек. Муруттукун кыркыш керек. Ал эми колтуктукун жулган жакшы. Ошол жакшы. Себеби жулган учурда алыска чейин, көп учурга чейин чыкпайт. Анан пайдалары дагы өтө көп. Колтуктук атайын жулунган деп пайгамбарыбыз эмне кылса анда пайда бар, кылбаса тыюу салса анда зыян бар. Пайгамбарыбыз кылган экен, демек жулган жакшы. Ал эми тизе менен киндиктин ортосундагы аврет жерди, бул жерди кырыш керек. Сүннөт боюнча ушундай: кыркыш, жулуш, анан кырыш. Кырыш дегенде азыркы бизнес болуп кетти, эң арзан 5 сомдук, 10 сомдук бритвалар, ушул сыяктуу нерселер адамдын денесиге тийген учурда кайра жоготуштун ордуга кайра баягы беден органдо экинчи оруму көп болуп чыгат го. Ошол сыяктуу көп болуп чыга турган кылып атайын химикат дагы башка бирдекелерди чыгарышып атат. Кытайский башка деп. Бул нерселер зыян албетте. Өзүңүз денеңиз, арзаныга чуркабаңыз, жакшыраак, сапаттуураак кайра чыгарпай турган атайын бир каражаттарды колдонгон жакшы. Кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атам бул маселелерди. Анан бүгүн аялдардын ичинде ошол сулуулук салондорунда, атайын красоталарда, дагы башка жерлерде аялдын аврет жерлерин тазалап коюш, буну не деп коет? Ушундай жерлер бар экен. Аялдын авретин. Негизи эле шариятыбызда эркек эркектин, аялдын авретин караса болбойт. Ошондуктан аялдар, ошол салон красоты, дагы красоты ошондойлорго барган жакшы эмес. Өзүңүз тазалаганга жетпейт. Акчаңыз дагы кетет, убактыңыз дагы кетет, жолго убакыт, акчага убакыт өзүңүз тазалаганга жетпейт. Анан эркектер таза болгонго, красавчик болгонго жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мусулман ар бир жакта үлгү болуш керек. Ар бир жаатта үлгү болуш керек. Ошол төшөк маселеси болуп аткан учурда дагы келип маймыл секиргендей секирбеш керек да. Эркек киши сөзсүз түрдө таза болуш керек. Окумуштуулар суроо жооп кылган учурда ушу эркектердин аврет жактары кандай болсун деген маселеде суроо жооп кылган учурда аялдарды 90% таза турсун дейт да. Таза турганы аялдарга мындай жагымдуу мейиндикти берет экен да. Жагымдуулукту берет экен. Ошондуктан эркектер таза болойлу, красавчик болойлу. Бул жан дүйнөбүз жаатынан дагы, сырткы жагыбыз дагы бар жообуз таза болсун. Урматтуу мекендештерим, урматтуу эже карындаштарым, эркек маселеси да ушундай. Кылы болбосун, башка болбосун. Жипаржыт негизи эле тазалык деген учурда аял киши эске түшөт. Себеби тазалык аял кишиге өтө көп басымдуулук кылат. Аялдардын аврет жактарына ар кандай жагымсыз жит эч качан келбесин. Күйөөңүздү көңүлү калышына себепчи боло турган нерсе бул жагымсыз жит. Ошол төшөк маселелери болуп атканга чейин сөзсүз түрдө жуунуңуз, атайын гель болобу, бирдеке болобу, жипар жит болобу, ошол нерселерди колдонуш керек. Жаман жит аврет жактан эч качан келбесин. Күйөөңүз менен машина ойногондо, поезд ойногон учурда ошого чейин жок дегенде токто деп туруп эле баягы тоону тешип берем десе дагы күйөөңүз шашпай тур деп 5 мүнөттө жууна коюп тазалана койгонго жетпейт. Себеби бунун аркасынан өмүр бою көңүлү калып калышы мүмкүн сизденчи. Тазалык болсо өзүңүзгө дагы жагымдуу, күйөөңүзгө дагы жагымдуу, ток болосуздар, көңүлүңүздөр ток болот. Ошондуктан мекендештерим, кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары бул нерселерди айттым. Айтат го, көп нерсени айтпаймын, неге десең, менин семьям бар, бала чакам бар деп. Айта турган адам жок, ошондуктан айтабыз дейт го. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.